Сыймык Жапыкеевке генерал-майор наамы ыйгарылды. Каржы полициясынын мурунку жетекчиси Сыймык Жапыкеевке генерал-майор наамы ыйгарылды. Маалыматты Жапыкеевдин жакындары тастыкташкан. Ал эми Жапыкеев социалдык тармактагы баракчасына: "Достор, эң биринчи сиздерге рахмат. Кудайга ыраазымын. Президентке чоң рахмат. Чын жүрөктөн кубанып жатам. Эл жер өлкө үчүн эмгегимди аябайм", деп жазды ал. Чүйдө 15 жаштагы кыз 40 жаштагы кишиден көз жарды. Сокулук районунда 15 жаштагы кыз уул төрөдү. Баланын биологиялык атасы 40 жаштагы киши. Кыздын апасы ага каршы арыз жазган, бирок азыр бул арыз кайда экени белгисиз. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясына коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери билдиришкен. Алардын айтымында 2020-жылдын декабрь айынын башында милиция кызматкерлерине жергиликтүү тургундар арыз менен кайрылып 40 жаштагы кишиге чара көрүүнү суранган. Анын айтымында 14 жаштагы кызы менен интимдик мамиледе болуп, жыйынтыгында ал кош бойлуу болуп калган. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 16 жашка чыга элек адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Аксыда итке таланган ымыркайдын жансыз денеси табылды. Аксы районунун Үч Коргон айылында жергиликтүү тургундар жаңы төрөлгөн баланын сөөгүн табышты. Бул тууралуу 24 КЖ агенттигине Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 102-ге чалуу 10 мартта түшкөн жана баланын жансыз денеси кароосуз калган үйдүн короосунан табылган. Окуя болгон жерде тергөө ыкчам тобу бала кийимсиз болгонун, баланын бети жана колдору жарым-жартылай айрылып калгандыгын аныкташты. Тиешелүү экспертизалар дайындалды, деп билдиришти редакциядан. Бишкекте куруучу 9-кабаттан кулап түштү. Интернет айдыңына куруучунун жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдөн кулаган видеосу тарады. Алдын ала маалыматтарга караганда окуя Бишкек шаарында болгон. Куруучу кырсыктан аман калган, бирок көптөгөн жаракаттарды алган. Тасманы тарткандар курулуштун ээси куруучу өз өкүнү эле экенин айтып, дары-дармегин көтөрүүдөн баш тартып жатканын жазышууда. Ошондой эле айрым маалыматтар боюнча курулуштун ээсинин аялы башкы прокурордун орун басарынын бир тууганы. Бул окуя тууралуу эч кандай маалымат берилбегендин бирден бир себеби десек болот. Ноорузга карата 3 күндүк эс алуу жарыяланды. Норуз майрамына карата кыргызстандыктар 3 күн катары менен эс алышат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Норуз майрамы жекшемби күнгө туш келгендиктен эс алуу күнү 22 мартка жылдырылат. Өлкөдө 20, 21, 22 март күндөрү эс алуу болот.